Assalamu alaikum, урматтуу Мусту YouTube каналынын көрөрмандары, ат сүйүүчүлөр, чабандестер, туугандар, амансыздарбы? Бүгүн мына Фрунзе совхозунда турабыз туугандар. Бишкекке жакын жайлашкан. Ушул жерде дагы бир мындай бир аргымак чыгып атат туугандар. Тулпар деп койсок болчу да экен, өтө чоң ат туугандар. Мындай капкара, чуңкара келген өңү бар экен. Мына таксыр ээси үстүндө турат туугандар. Азыр маалыматын алып толук айтып берели, анда биз менен болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум, таксыр. Иштериңиз жакшы ака? Болуп атабы? Аттын күчтүүсү сизде го ака, чоңу. Буну каяктан таптыңыз? Польшадан келди. Ошондо бул польский жылкылардан экен да? Урук алайлы деп алып келдиңерби буну? Мына туугандар, атты көрүңүздөр, өтө бийик экен, өтө чоң, жоон жолпусунан келген. Породасы ошондо шлёнский окшойт, менимче. Шлёнский, Охо, атты көрүңүздөр туугандар. Жоондугун. Мына буттарын жоондугун караңыздар туугандар. Анча эки аттын буту менен барабар экен да, мындай санеттерин караңыздар. Ака, туяктарында айып жок, ден соолук боюнча? Тазабы? Таза. Туяктары таза экен туугандар. Көрүңүздөр. Такка кагылган экен. Омуросун көрүңүздөр. Омуросу эле 3 карыш күнү эле. Совсем чоң экен. Моюндун жоондугун караңыздар. Таксыр, атыңыз өтө чоң экен, Таксыр, аттын жашы канча да? 5 жашар. Экасы экен да? Биз 6 жашында эсептейбиз. Экасы туугандар 5 жашар экен. Жаш ат экен туугандар. Жаш бирок өтө чоң экен. Аттын турушун караңыздар. 180. Бою канча? 180. 180. Охо, бир өлчөп коюшубуз керек экен азыр, Туугандар, мына атты боюн өлчөп атабыз. Евро уруу менен жерге коюлду. Мына ат жоош экен туугандар, туруп берип атат. Мына 1.79 жарым экен да туугандар. Плюс-минус 1.80. Эми дагы бул ат жаш. Дагы 1-2 жыл өссө 1.80ден деле ашып кетет окшойт, Таксыр, аттын кличкасы барбы мына каймана аты? Гераклбы? Аттынан заты жарашкан ат экен, Геракл. Туугандар, аттын чоң ушул Фрунзе совхозунда экен да туугандар. Өткөндө да бир ушундай ат чыккан туугандар. Бул дагы ошондой эле экен да, 1.80. Азыр бир бастырайлычы ака. Охо. Баскы чатка аяктарын көрүңүздөр. Бери кайтара бериңиз. Мына туугандар. Аттын басыгын көрүңүздөр. Ушундай гигант ат алам десеңиздер туугандар, Фрунзе совхозунда турат. Ака, бунун өнөрлөрү боюнча айтсак, кандай өнөрлөрү бар экен? Улакка чабып көрдүңөр беле? Жазда келди, улакка чабып көрөлүк. Урук алабыз деген. Негизи мындай кулун алганга, ошондойго алып келинген ат экен да. Улакка чабып көргөн эместер. Эми бул кокус үйрөтүп, тарбиялап койсо, топту жаргыдай ат экен, Анча-мынча 5-6 атты төбөлөп өтүп кеткендей го. Өтө чоң ат экен да туугандар, көрүңүздөр. Мына соорларын тартып коюн, колумда. Өтө бийик көтөрүп атам. Мойнунун жоондугун караңыздар. Турба. Сиз үстүндө кичинеле болуп калыпсыз, ака. Туугандар, аттын зардасын бир көргөзүп коелу. Бул гиганттын. Көрүңүздөр. Ака, үйргө коюлган бул, Үйргө коюлган, Үйрү гарантия. Агы будан токтогон бээлер бар азыр, Үйрү туугандар эми гарантия экен, кулун алса болот экен. Андыктан буну кулун алам десеңер, алсаңар болот экен. Анан улакка дагы тарбиялаш керек экен негизичи.
Жақшы тәрбие керек екен. Анан топты жарқыдай. Туғандар, аттың чоңдығын қараңыздар. Сынында вообще сөз жоқ екен. Мұны туғандар сынға мінсеңер дағы, көртке мінсеңер дағы болады екен. Анан ұрық алам десеңер дағы болады екен. Анан улаққа дағы тәрбиелаш керек екен туғандар. Көріңіздер. Атта вообще сөз жоқ, айып жоқ. Гигант туғандар, Геракл. Акайым, Гераклдың басын айта әліші, басын қанша деп отасыз? 11 мың? 11 мың доллар. Жақсы. Кем олауы? Жақсы. 11 мың доллар туғандар, кемі бар екен. Андықтан шалып содалашыңыздар. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, любой жаққа туғандар доставкасы менен жеткіріп береміз деп жатышат ағалар. Андықтан шалыңыздар туғандар. 11 мың долларға баланды. Геракл. Bir bastırıp koyamaz екен, анан шығарышты жиынтықтайлы. Геракл. Аман болыңыздар туғандар.